20 майда Бельгияда маймыл чечегин жуктургандар үчүн милдеттүү түрдө 21 күндүк карантин киргизилген. Бул тууралуу өлкөнүн саламаттыкты сактоо министри Фрэнк Ван ден Брук билдирди деп жазат HLN. Маймыл чечек вирусун жуктуруп алгандар оочодо кармалышы керек дейди ал. Оорулуулар менен байланышта болгондор 21 күндүк карантинге барбай 3 жума бою абалына көз салып турушу керектиги жазылды. Басылма Бельгияда маймыл чечек оорусунун 4-чү учуру табылганын билдирди. Бейтаф Леш провинциясынан келген адам болгон вирусолог Марк Ван Ранстын айтымында Бельгиядагы 4-чү инфекция мурунку 3 учур сыяктуу май айынын башында өткөн эл аралык гей фестивали менен байланыштуу. Маймыл чечек оорусу Европада биринчи жолу Улуу Британияга Нигериядан барган кишиден аныкталган. Булак Серепкечи. Орусиянын Украинага кол салгандан берги 3 ай ичиндеги жоготуулары Советтер Союзунун Ооган согушундагы курмандыктары менен бирдей болуп калды. Британиянын чалгын кызматы орусиялык армиянын оор жоготууларынын себеби катары аскердик бөлүктөрдүн тактикалык даярдыгы начар болгонун, команда берүүдөгү ийкемдүүлүктүн жетишсиздигин, окшош каталардын кайталанышын жана абадан колдоонун жетишсиздигин эсептеген. АКШ администрациясынын ведомстволор аралык делегациясы аймак менен байланышты бекемдөө максатында 23-27 майда Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Казакстанга келет. Бул тууралуу АКШнын мамлекеттик департаменти билдирди. Делегацияны АКШнын мамлекеттик катчысынын түштүк жана Борбор Азия иштери боюнча жардамчысы Дональд Лу жетектеп, анын курамына Орусия жана Борбор Азиядагы улуттук коопсуздук кеңештин директору Эрик Грин, коргоо министрлиги менен эл аралык өнүктүрүү агенттигинин жогорку кызматтагы адамдары кирет. Маалыматка караганда америкалыктар 4 мамлекеттин бийлик өкүлдөрү, жарандык коом жана ишкерлер чөйрөсүнүн өкүлдөрү менен жолугушат. Сүйлөшүүлөрдүн күн тартибинде экономикалык кызматташтык, коопсуздук жаатында кызматташуу, жалпы баалуулукту колдоо, жергиликтүү маданият, аялдардын укугу, азык-түлүк коопсуздугу жана Ауганстандын качкындарына жардам көрсөтүү маселелерин талкуулоо бар деп айтылат маалыматта. Булак Назар Ньюс Кейджи. Европарламенттин депутаты Москва менен экономикалык байланыштын үзүлүшүнөн биринчи кезекте Европа эли жапа чегип жатканын белгилеген. Эмендеги чыр-чатактан улам Евробиримдик АКШ менен Сауд Аравияга каршы санкция киргизиши керек. Бул тууралуу Хорватия депутаты Мислав Калакошич Европарламенттеги жыйындардын биринде айтты. РИА Новости билдиргендей, эл өкүлүнүн видео кайрылуусу анын Твиттер баракчасына жарыяланган. Эгер биз чын эле тынчтык үчүн күрөшүп жатсак, анда ошол эле санкцияларды бир нече жылдан бери Йеменде согуш отун тутантып келген Сауд Аравияга да киргизишибиз керек. Мындан тышкары, согуш чыр-чатактардын көбүнө катышып келе жаткан АКШдан мунай жана газ алууга тыюу салсак деген ал. Европарламенттин депутаты Москва менен экономикалык байланыштын үзүлүшүнөн биринчи кезекте Европа эли жапа чегип жатканын белгилеген. Комитет Бишкекке 120 электробус алууну колдоду. Бүгүн 22 майда Жогорку кеңештин тармактык комитети Кыргызстан менен Азия өнүктүрүү банкынын Бишкек шаарындагы транспортту электрлештирүү боюнча макулдашуусун ратификациялоону колдоп берди. Анын жалпы суммасы $50,550,000. Каражаттын $25,000,000 насыя, $25,650,000 гранттык акча, $8,9 өкмөттөн бөлүнөт. Насыянын мөөнөтү 32 жыл, жеңилдетилген мезгил 8 жыл, андан кийин 1,5% түзөт. Бул каражатка Бишкек шаарына 120 электробус алуу каралууда. Кыргызстанда коомдук автоунаа маселеси орчундуу көйгөйлөрдүн бири. Тейлөөнүн сапатына жана транспорттун жетишсиздигине байланыштуу бир нече жолу нааразычылык акциялары өткөн. Мэрия Бишкекте жүргүнчүлөрдү ташууга кеминде 1,5 миң автобус зарыл экенин белгилеп келет. Булак медиа центр Кейджи. Бүгүн 23 майда бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитеттин жыйынында депутат Эльвира Сурабалдиева Бишкек шаарынын мэри Эмилбек Абдыкадыров жогорку кеңешке келбей жатканын айтып чыкты. Анын айтымында мэр парламентке бир нече жолу чакырылган. Биз мэрди жогорку кеңешке чакырганбыз, ал парламентке киргенден коркуп жатат окшойт. Мен жакында эле өзүнө жолугуп, аны депутаттар көргүсү келип жатканын айткам. Биз анчалык деле коркунучтуу эмеспиз. Ага айтып койгулачы, деди Сурабалдиева. Булак Назар Ньюс Кейджи.
Саламаттык сактоо министрлиги тарабынан текшерүү жүрүп жатканын билген менчик клиникалар убактылуу жабылып, комиссиянын ишин кыйындатты. Бул туурасында медициналык жардамды уюштуруу жана дары-дармек саясаты башкармалыгынын баш катиси Гүласыл Сутуева Спутник Кыргызстанда өткөн маалымат жыйынында билдирди. Учурда комиссия жыйынтыгын чыгарып жатат, бирок адистер бардык клиниканы текшере алган жок. Албетте комиссия толугу менен жашыруун түрдө иштей албайт. Биз текшерүү тууралуу буйрукталарыбыз менен бири-бирине маалымат жеткиришиптир. Ошондуктан көптөгөн клиникалар убактылуу эшигин жаап турган. Биз аларды социалдык тармактагы жардамасы аркылуу таптык. Бирок адистер барганда эч ким жок болуп жатты. Алдыда көп жумуштар бар. Себеби бул клиникалар бир аз убакыттан кийин кайра иштеп башташы мүмкүн, деди Сутуева. Ал эми комиссиянын төрагасы Ринат Мавлянбай уулу стоматологиялык борбор кабинеттерди текшерүүдө да ушундай көйгөйлөргө туш болушканын айтты. Текшерүү тууралуу угары менен дароо жабылып, сырткы жарнамаларын алып коюшууда. Күтүүсүз текшерүү үчүн Ошко бардык. Анда 10 күндүн аралыгында 60 клиниканын ичинен 25 лицензиялык макулдашуусу жок иштегени аныкталды. 9-унда орто адистиги тууралуу билими менен гана иштеп жатышкан, деди комиссиянын башчысы. Чүй облусунда якын инкар агымынын мүчөлөрү кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Иш-чаранын жүрүшүндө жогорудагы диний экстремисттик уюмдун 50дөн ашык мүчөсү кармалып, алардын лидери катары иш жүргүзүп келген 1970-жылы туулган жарандагы кармалган. Ал буга чейин да якын инкар экстремисттик уюмдун мүчөсү катары соттолгондугу ыкчам иликтөө иштеринин жүрүшүндө аныкталган. Бул факты Кылмыш жаза кодексинин 331-беренеси экстремисттик уюмду түзүү жана каржылоо негизинде кылмыштардын бирдиктүү рейстерине катталган. Тергөөнүн алдын ала версиясы боюнча Кыргызстанда тыюу салынган якын инкар агымынын лидери аталган агымдын мүчөлөрүн каржылап, окууларды уюштуруп турган. Ошондой эле Москва районунун аймагында жайгашкан бир нече даректерди, жатаканаларды уюштуруп, ал жерлерде тыюу салынган агымдын идеологиясын жайылтып жүргөнү аныкталган. Жүргүзүлгөн иш-чаралардын натыйжасында якын инкар экстремисттик агымдын активдүү мүчөсү катары 4 адам кармалып, убактылуу кармоочу жайга камакка алынды. Учурда сот тарабынан Бишкек шаарындагы номер 1 СИЗОго камакка алуу чечими каралып, сотко чейинки териштирүүлөр уланууда. Булак Серепкежи. 21 май күнү катталган ири жол кырсыгына Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу Хова өлкөсүндөгү оор жүк ташуучу унаанын тормозу иштебей калганы себеп болгон. Кадамжай районунун кыргыз-өзбек чек арасындагы чечме өткөрүү пунктунда токтоп турган 16 унааны жана адамдарды сүзүп токтогон. Туруп алып, тормозду басып, ролду аяка бияка жүлкүласа дагы ошо боюнча машина жүктөлгөн погрузчик менен күбө менен бери келип 16 машинаны талкалап кетип атат. Анын эле жанында 9 адам жарадар, 8 адам көз жумду. Окуя катталгандан көп өтпөй өзгөчө кырдаалдар министрлигинин аймактык бөлүмүнөн жана кошуна Өзбекстандан куткаруучулар тартылып, жабыркагандар унааларынан чыгарылган. Жалпысынан Кыргызстан тараптан 40 куткаруучу тартылып, окуя катталган жерде тазалоо иштери жүргүзүлдү. Азыркы учурда жалпысынан 6 техника тартылды. Бул жерде Кыргыз Республикасынан, ал эми Өзбек Республикасынан 4 техника тартылган, 2 автокран, 4 Хова өлкөсүндөгү оор жүк ташуучу инженерлик техникалар тартылган. Азыркы учурда бардык чек ара өткөрмө пунктундагы жабыркаган техникаларды бардыгын алып тазалоо иштери жүрүп жатат. Өзгөчө кырдаал министрлигинен 40 куткаруучу тартылды. Кырсык катталган жерде жалпы 8 адамдын өмүрү кыйылып, алардын бирөөсү Өзбекстандын жараны экендиги такталган. 11 адам ар кандай жараат алып, Айдаркен ооруканасына, 8 адам кайрылып, 3-өсү амбулатордук дарыланууда. Ооруканага жаткырылган 5-өөнүн абалы орто туруктуу экени айтылды. 5 бейтаптын бардыгы эркек жарандар, 2-өсү жаш балдар, алардын бардык бейтаптардын абалы орто туруктуу. Булар сотрясение ошондой эле ушиб, множественный ушиб, ссадиналар менен жаткырылган. Оор абалда жаткан бейтаптар жок. Ошол жеринде тез жардам кызматы иш алып барды. Ошол жерде дарыгерлер, травматолог дарыгерлер тарабынан бейтаптар көзөмөлгө алынып, тийиштүү дары-дармектерди алып жатышат. Жыл башынан бери Баткен облусунун аймагында жол кырсыктары 14 адамдын өмүрүн алып, 130 жаран денелеринен ар кандай жараат алган. Бул көрсөткүч өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 15%га көп экенин жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөөчүлөр билдирди. Баткен облусунун аймагында жол кырсыгы былтыркы 21-жылга салыштырмалуу өскөн. Былтыр 2021-жылы 76 жол кырсыгы катталса, быйыл 22-жылдын 4-12 күнү аралыгында 84 жол кырсыгы катталган.
Бул көрсөткүч былтыркы жылга салыштырмалуу 8 учурга көп катталган. Пайыздык сан менен караганда 15%га өскөн. Мекемеден билдиргендей, облус аймагындагы жол кырсыктарынын көбөйгөндүгүнүн башкы себеби айдоочулардын практикалык билими төмөн болуп жатат дешет. Мындан улам ылдамдыкты ашыра айдагандыктан унаасын башкара албай, кырсыктардын көрсөткүчүнүн көбөйүүсүнө алып келип жатканын айтышты. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.